Assalamu alaikum, мекендештерим. Ар бир адамдын тагдыры бар. Биздин тагдырыбызга кыргыз болуп төрөлүү жазылган экен. Эми кыргыз болгондон кийин кыргыздын салтын, наркын, тарыхын, жашоосун билиш керек да. Өткөндө бирөө бир окуяны айтып берди. Мен аябай ойлонуп калдым ошондон кийин. Россиядагы бир мекендешибиз өзүнүн баласын Кыргызстанга алып келиптир. Эми Россияда туулуп, чоңоюп, бала бакчага барып, мектепке барган, балким бир 10-12 жаштын тегерегидир. Анан жайлоого алып барып, ушу өзүнүн элин, табигатын көрсүн, агып аткан сууларын көрсүн, токоюн көрсүн, тоосун көрсүн деп сүйүнүп, анан жайлоого алып барса машинадан түшпөй коюптур. Эмнеге десе, какашки там везде депчи. Какашки деген эмне? Ал бул малдын заңы, малдын кыгы. Ошо бала жийиркенип аткан какашкини биз мына колубуз менен кармап эле тезек кылып ургатканбыз, көң кылып жасаганбыз. Мына бул көң деп коет. Бул көң. Ушу уйдун какашкасынан. Мен айла чок ушинтип атам. Уйдун кыгынан. Жылкынын кыгы болбойт. Койдун кыгы, кой өзү тебелеп, жакшынакай кылып даярдап коет. Анан ошону кадимкидей эле бир жерге алып барып, топтоп, жайып, үстүн ныгырып, тебелеп, ат менен тебелетип, кээде болчу эле ошо трактор менен тебелеткендерди көргөм. Анан бирине бир жабышкандан кийин жаз келгенде ошону чаап, бөлүп алат дагы, ургатып алып, муну отко жаксаң да болот, тандырга жаксаң да болот, печкеге жаксаң дагы болот. Айтор мына ушундай. Азыр мен болсо, караңыздар, мына бул дагы чыбыктан жасалган. Чыбыктан жасалган. Карасаңыздар, кыргыз табиятка ушундай мамиле кылганда эч бир нерсени тек кетирген эмес. Эми ушундай нерселерди азыр Кытайдан сатып алып атабыз, канчалаган акчага. Мен ошо какашкиден жасалган, кыктан жасалган мына көңдөрдү. Буларын кыз да колдонсун. Азыр мен мындай майда чүйдөлөрүн гана колдоноюн. Караңыздар, өтө деле чоң эмес. Муну бирден койсоң сынат. Ыңгайлуу, экологиялык жактан таза. Көмүргө окшоп бул мына бургактарын алып барайлы. Эми караңыздар, ушуну алып барып туруп, азыр жакта тамак жасап атат. Мен ошторго жардам берип от жагып берейин. Мына Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кеттик. Кана кышкыла. Математикада жакшы мисалы. Мынакей, апаке. Теңдемени мына Апакем теңдемелерди айтып берип атат. теңдемени чыгарып бер. Мынакей көрдүңөрбү? Ушинтип очокко саласың. Анан ушинтип карагыла кандай соң бабылдап күйүп атат. Таптуу дагы. Анан экологиялык жактан таза. Ошон үчүн мен суранат элем, кыргызды кыргыз кылып тарбиялайлы. Балдарды малжанга жакын кылалы. Шаарда болсо айылга алып келип, каникулдарда, Россияда болсо алып келип, болбосо кабыгы кыргыз, анан Данияга жок болуп калса, ал кыргыз болуудан калат. Ассаламу алейкум.